Ушул жылдан баштап Ысык Көл облусунда Карагат аттуу жаңы долбоор ишке киришип баштайт. Бул долбоордун негизги максаты эмнеде? Эмнеликтен көп мөмө жемиштердин арасынан дал ушул Карагатты тандап алышты? Аны ким каржылайт? Кандай негизде ал сатылышы мүмкүн? Мына ушул суроолорго биздин кесиптешибиз атайын Ысык Көл облусуна барып, жеринен материал даярдап келген. Анда ошол сюжетке биз баарыбыз чогуу күбө болсок. Ысык Көл облусунда Карагат аттуу 3 жылдык жаңы долбоор ишке киришти. Аты айтып тургандай эле көл жергесинде жайылган Карагат мөмө жемишинин негизинде коюлган. Долбоор Кумтөр оперейтинг компания тарабынан каржыланып, да себеби кайрадан эле топурагын курамы боюнча, климаттык курам боюнча. Аталган долбоор Ысык Көл облусунун түштүк жээгин камтып, анын алкагында жергиликтүү дыйкандарга Карагаттын жаңы мол түшүн берген суукка чыдамдуу, ар кандай дарттарга туруктуу сортторун кантип өстүрүү керектигин үйрөтүү менен бирге талааларды суугаруудагы жаңы инновациялык ыкмаларын тааныштырат. Мына бул жерде көрүп атасыңар, тамчылап суугаруу системасынын структурасы көргөзүлгөн да. Бачок турат, бачок аркылуу суу кетет да. Мунун биринчи максаты суу тартыш жерлерде ушул тамчылап суугаруу системасын колдонсо болот. Экинчи максаты сууну үнөмдөө максатында да. Ар бир көчөттүн түбүнө ушул атайын шланга аркылуу суу келет дагы, анан өзүнүн нормасы менен суу берилип турат. Иш алып баруу долбоордун менеджери Нурлан Токоновдун айтымында 5 компоненттин негизинде питомниктерди өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана аларды базар шарттарына ыңгайлаштыруу, андагы көчөттөрдүн дыйкандарга сатылуу баасын көзөмөлдөө, сууну үнөмдүү пайдаланууга үйрөтүү, суу аз болгон жерлерде тамчылатып суугаруу системасынын жардамы менен түшүм алууга мүмкүн экенин далилдөө менен аны жайылтуу. Аталган системанын пайдасын жана артыкчылыгын айтып берүү, мөмө жемиштерди туура өстүрүүнү дыйкандарга кошо кесиптик окуу жайларда окутуу, жерлерде практика түрүндө көрсөтүү, асырап каралган өсүмдүктөр түшүмдүүлүгүн көбөйтөт. Бул өз кезегинде кирешенин жогорулашына көмөк болуп берерин түшүндүрүү, дыйкандардын жардамы менен мөмө жемиштерди кабыл алуу пунктун ачуу, фермерлер, алып сатарлар жана кайра иштетүүчүлөр арасындагы тыгыз байланыштын түзүлүп, калыптанышына жардам кылуу. Ысык Көл облусунда мөмө жемиштерди сактоочу жайларды куруу, 40 тонналык контейнерлерди модернизациялап, жемиштердин узак убакытка чейин сакталышын камсыздоо. Анткени сактоочу жайлар азык-түлүктүн баасын туруктуу кармоого ыңгайлуу шарт түзөт. АВЭП коомдук фондунун директору Максат Абдыкапаров бул иш-чара жакырчылыкты жоюуга өбөлгө түзөт деп ишенүүдө. Анткени дыйкандар буга чейин өз азык-түлүктөрүн шартына жараша өткөрүп келген. Ошондуктан алардын эмгеги кезинде акталбай келет. Эгерде сорту жакшы көчөттөрдү сатып алып, аны туура карап, мөмөсүн кабыл алууну жана сатууну, деги эле кайра иштетүүгө чейинки иш-аракетинин баары бир системага салынса, аз күч менен көп киреше табуунун жолун тапкан болор элек дейт. Кепилдик бар, себептен бул проект 3 жыл бою ишке ашырылмакчы. 3 жылдын ичинде биз бизден иштешке жана өнөктөш партнерлорду көзөмөлдөп, аларга керектүү тийиштүү көмөк жардам берсек болот. Анан бул кайрадан эле биз ушул аймактын Кыргызстандын атуулдары, патриоттор болгондон кийин жөн эле алыстан алып келген каражатты эле жөн эле сарптаганга биз деле кызыктар эмеспиз. Кайрадан эле ушул иштин аягына жеткенге да биз өзүбүздүн жекече кызыкчылыгыбыз бар. Кундуз Бегарстанова, Айбек Мамараимов, Кутмантан программасы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бул долбоор тууралуу аз да болсо маалымат ала алдыңыздар деп ойлойбуз. Бирок дагы да кененирээк, толугураак маалыматты алуу үчүн биз ушул долбоорду ишке ашырып жаткандарды студиябызга конокко чакырганбыз. Анда мен азыр кеп кезегин кесиптешим Кундуз Бегарстановага узатам.
Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен деген жакшы салам менен биз программабызды мындан ары улантабыз. Жогорудагы тасмадан сиздер маалымат алгандай эле биздин студиябызга сыйлуу конокторубуз келип отурат. Конокторубуз тууралуу сиздерге кыскача маалымат берип тааныштыра кетсем, аталган тактап айтканда Карагат плюс проектисинин менеджери Нурлан Токонов агабыз жана ошондой эле Барскон мөмө жемиш питомнигинин директору Раиса Төлөгөнова эжебиз келип отурушат. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен биздин студиябызга куш келипсиздер. Сиздерди ушундай куш келипсиздер деген жакшы сөз менен тосуп алуу менен эле бирге дегенде сиздерге бере турган суроом мына ушул долбоор тууралуу кыскача биздин тасмада айтылып өттү. Ошентсе дагы биздин эл журтубузга толугураак маалыматты сиз берип өтөсүз го деген ниетте деги долбоор өз максатына жетүү үчүн учурда кандай жумуштарды аткарып жатат деп кайрылабыз. Рахмат, анда биз дагы ошо кубанычтабыз. Ошо өзүбүздүн жасап аткан иштерибиз ошо проект тууралуу кеңири элге маалымат берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп атабыз. Бул жерде да жогоруда айтылды, көрүп кеттиңиздер, маалымат берилди. Азыркы учурда бизде ушул проекттин 5 негизги компоненти бар да. Биринчи компонентибиз бул же болбосо багытыбыз бул ошо көчөттөрдү айыл жергесине таратуу. Ысык көл облусунун элине ошо жаңы сорттуу көчөттөрдү таркатуу. Бул боюнча Рая да кеңири айтып кетер. Андан башка биз азыркы учурда иштеп аткан негизги ишибиз болуп, жанагы сюжетте да айтылды, бул сактоочу жайларды куруу да. Сактоочу жайларды куруу боюнча биз азыр ошо 5 айылда ошо жана 40 тонналык контейнерден жасалган сактоочу жайларды ошону айылдарга тааныштырып, ошо 5 айылда бир 5 фермер алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да быйыл. Бул да бир өзүнчө бир инновациялык мамиле менен ушул проекттин бир өзгөчөлүгү болуп эсептелет да. Андан сырткары биз окуу жайлардын менен, кесиптик окуу жайлар менен биргеликте ушул мөмө жемиштерин өстүрүү боюнча биз баарыбыз тең эле айыл жергесинде тургандыктан, мисалы үчүн мөмө жемишти өстүрүүнү билебиз деп эле айта беребиз да. Бирок чын-чынына келгенде аны өстүрүүнүн да өзүнүн технологиясы бар, өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бар. Ошол бир өзгөчөлүктөрдү биз элге туура жеткирели, кандайдыр жаңы бир нерселерди жеткирип элге үйрөтөлү деген максатта ошо атайын кыска мөөнөттүү курстар да уюштурулуп атат да. Эгерде каалоочулар болсо, ушул курстардан да окуса болот. Бул кыска мөөнөттүү дегенибиз 1 жумалык гана курс. Кайсы убакытта алар окуп үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө сиздерге кандай кайрылышат, ээ болот окууга? Бул боюнча проект түздөн түз окутпайт. Проекттин ошол Ысык көл облусу боюнча 4 кесиптик окуу жай тандалган. Бул Бокомбаев айылында, Барскон айылында, анан Төптө жеке менчик билим берүү борбору бар. Андан сырткары Ананьево айылында ошо кесиптик окуу жай бар. Ушул 4 окуу жайдын базасында ошо окуу жайларга эле кайрылса, ушул жерде ушул проект тууралуу, курстар тууралуу маалымат беришет. Биздин жергиликтүү элибизди ушул көчөттөр кызыктырып жатса керек да, бул эмне болгон көчөт экен деп. Деги сиз биздин ушул сырттан алынып келген көчөттөр тууралуу маалымат берсеңиз, кандай өзгөчөлүктөрү бар? Эми айтып отурса жакшы чоң кеп, бул Карагат болсо Ысык көл областында эле аябай жакшы өнүктүрүлөт. Анан бул ушул проекти боюнча биз аябай чоң ыраазы болдук ушул эркинде проект ачылганына. Анан кийин ушул сортторго алып келген жана Польшадан сорт участогунан алып келген сортту да биз изилдеп, ал кандай сорт экен, өзүнө кандай алып келет экен деп, анан Ысык көлгө ылайыктуу экен деп ушул сортторду алып келдик. 3 сорт Карагаттан. Кызыл карагат, 2 кара карагаттардан. Кызыл карагат ургудом, анан кара карагаттан тибен, тизел дегендер. Бири тизели эртерээк бышкан карагат экен, тибени болсо кеч бышкан карагат экен. Бул карагаттар Кыргызстан боюнча эле Ысык көл областында, анан Нарын областынын Жумгал, Кочкор райондорунда өсөт. Анан бул карагаттын элге аябай экономикалык жагын көтөргөнгө чоң бир ишенич жана колдоо болуп атат. Анан ушул экил карагаттарды биздин питомникте ошо 4 питомник бөлүндү. Ошол питомниктер биз бул карагаттардын көчөттөрүн көбөйтүп элге тартуулаа боюнча
өстүрүлүп атабыз. Келген эсеби канча болду ошол карагаттын? Аны кандайча тараттыңыздар? Карапайым элге дагы таратылдыбы? Элдерге да таратылды, кызыккан элдер да. Азыр болсо элдин баары тең эле өзүнүн жеке менчик участоктор бар эмеспи, коро жайлары. Анан алар кызыккандар дагы алышты. Анан бизге болсо ошол 1000 түп көчөт бөлүндү. Ал биз 1000 түп көчөттү өстүрүп, быйыл өзүн кандай алып барат деп мүнөздөмө берип, анан эмдиги жылтыдан баштап элдерге чириңтилерден чоңойтуп өстүрүлгөн көчөттөрдү тартуулаганга аракеттенип атабыз. Карагаттар азыр өсүп атышат, өздөрүн жакшы өсүп атышат. Анан эми алардын түшүмүн, анан дагы өзүбүзгө кандай характеристика берет экен, ошолорду мүнөздөмөлөрүн жазып туруп, анан эмдиги жылы Кудай буйрса, ошол эки көчөттөрдү тартуулаганда ар бир кардарларга көчөттү мүнөздөмө берип, бул көчөт мындай мүнөздөмө менен, бул көчөт мындай экен деп, анан ошону менен элдерге тартуулайбыз. Демек ошондо карагаттын мөмөсүн, жемишин качан көрөбүз? Буйрса 2 жылдан кийин көрөбүз. Жөнү күздө санайбыз дейт, 2 жылдан кийин буйрса, ал мөмөгө дагы чогуу көп болсок керек. Негизи ушул башында ушул маалыматта 3 жылдын ичинде 40 айыл камтылат деген маалымат айтылган да. Демек, бул тараба кандай болот? Чын эле ошол 40 айылды камтуу мүмкүнчүлүгү, ишенич барбы мүмкүнчүлүгүнө? Албетте бар деп айтып кете алабыз. Анткени быйыл биз ошол пилоттук айылга тартып коебуз. Анткени бул проект деген нерсе бул жаңы бир башталыш, бир нерсени эксперимент жасап көрүү, ушул жергиликтүү шартка туура келеби же туура келбейби. Ошондуктан биз 10 айылда ушундай бир жаңы бир мамилелер менен иштерибизди баштадык да быйыл. 10 айылда Ысык көл областынын ошол бардык 5 районунан тең айылдар кирген. Бирок негизги басым ушул түштүк тарапка багытталганда, же болбосо Жети Өгүз менен Тоң районуна. Анан эмдиги жылы буйрса дагы 15 айылды киргизебиз проектиге. Айтып атканыбыздын себеби анткени биз быйыл 10 айылды тандыгандан кийин телевидение аркылуу жана башка каражаттар аркылуу да биз маалымат берүүлөргө жасап аткан иштерибизди ачык тартуулап турабыз. Ошондо бизде күнүгө бир 3-4 фермер кайрылат да. Анткени эмне үчүн биздин айыл кирбей калды, эмне үчүн тигил айыл тандалды деген суроолор. Кызыктар болгондордун саны. Кызыктар болгондор аябай саны көп да, эмне үчүн бизде эле питомник бар эле деген сыяктуу суроолор аябай көп. Ошондуктан биз айтат элек, бул проектиге болгон элдин кызыгуусу аябай чоң. Ошо кызыгуусу менен бирге үмүтү да чоң да. Ошондуктан 40 айылды 3 жылдын ичинде камтуу бул мүмкүнчүлүгү бар. Демек, ошол эле учурда сиздер ушул август айында Жашыл фестивалы деген бир иш-чара өткөрөбүз. Ага ошол тармактагы белгилүү адамдардан баштап багы келип катышышат деп айттыңыздар эле. Бул тарабы боюнча кандай иштер жасалып, ишке ашканын атат? Бул Жашыл фестиваль деп коебуз, же болбосо ушул карагат эле эмес, жалпы эле мөмө жемиштерин популяризациялоо же элге таанытуу, андан ары бир жогорулатуу, ушул тууралуу маалыматтарды кеңири жеткирүү максатында ушул Жашыл фестивалды өткөрөлү деп жатабыз. Бул датасы да такталган 10 августта Тоң районунун Бокомбаев айылында пландап атабыз азырынча. Бул боюнча да кеңири маалымат беребиз. Бул иш-чаранын максаты эмне? Биз ушул жана айтып атабыз, бир нерче багытыбыз бар деп. Биз ушул көчөттөрдү берип айыл элдерине, аларды окутуп эле тим болбостон, алардын өстүргөн продукциясын башка өлкөгө чейин чыгарганга же кайра иштетүүчүлөргө чейин продукциясын жеткирип, өз убагында сатып, ушул иштерге да көмөктөшөбүз да. Бул Жашыл фестивалдын да бир максаты ошол иш-чарага сырттан же жакынкы чет өлкөдөн же өзүбүздүн эле өлкөдөгү ошол кайра иштетүүчүлөр, ошол мөмө жемиштерине кызыктар болгон компанияларды чакырабыз дагы, ошолор менен жергиликтүү элдер ошол жерден жолугуп, өздөрүнүн продукциясын сатуу боюнча бир кандайдыр бир келишимдер түзүп, түз байланышта болгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анан бул проектиге дагы жөнөкөй эметилген жок, бул 4 питомник. Бул 4 питомник
илгертен бери келаткан питомниктер 87-жылы Союздун убагынан бери. Ал бул питомниктерге Ысык көл областы эмес, Нарын областарындагы, Чүй областарында кайрылган питомниктер. Ошондуктан Карагат плюс проекти элге бат таркасын деп бул чоң-чоң питомниктерге таратылды да, биринчи камтылды. Себеби ишеним булар өстүрүлүп кете алат, анан экинчи буларга кардарлар көп кайрылат, анан тезирээк элге таркатуу боюнча дагы деп ошондой мүмкүнчүлүгү бар деп ушул 4 проекти биринчи камтылды да. Анан Кудай буйруса ошолордун камын көрүп, биз дагы ошолордун аракетин жасап, көчөттөрүбүздү жакшынакай багып өстүрүп атабыз. Анан биз дагы ошол экел кардарларга дагы не только эле Карагат эмес, алманын көчөтүн өстүргөндө дагы алган дыйкандар менен эмебизди кетирбей, баягы связьдарыбызды жоготпой, аларга кайрылган суроолоруна биз кайра жооп берип турабыз. Тыгыз байланыштабыз. Алар көчөтүбүз мындай өзүн көрсөтүп атат, мындай болуп атат дегендерге биз өзүбүздүн жакшынакай жанакы кеп кеңештерибизди берип, оорулары боюнча, өстүрүлгөн боюнча, уход жасоо боюнча кандай багыш бүт үйрөтүлүп атат да. Анан ошол максат менен ушул проектиге биринчи ошо 4 питомник тандалынды. Негизи биздин ушул карапайым калктагы кызыгып жатса керек да, мисалы үчүн бир эле Ысык көл облусуна караштуу жергиликтүү элге эле эмес, башка область райондордогу эмне үчүн бизде жок дегендейчи, бизге кайрылышкан жок деп, эмне үчүн бир областта? Келечекке мүмкүн башка областтарга жайылтуу барбы планда? Бул боюнча аябай кызыккан адамдар көп, керек болсо Оштон, Жалал Абадтан да чалып атышат. Ушундай проектни биздин регионго да иштетсеңер жакшы болот эле деп. Нарындан кызыгуу аябай чоң. Бирок бул проект 3 жылга пландалган азырынча. Ысык көл областында пландалган себеби бул проектни колдоого болгон кызыкчылык болду да. Кумтөр оперейтинг компания тарабынан каржыланат проект толугу менен. Ошондуктан каржылоочу тараптын кызыкчылыгы бар. Экинчиден ошол компаниянын дагы ушул жергиликтүү калкка Ысык көл өрөөнүндө жайгашкандыктан ошол өрөөнгө жардам бергенге өздөрүнүн кызыкчылыгы бар. Ошондуктан бул проект азырынча ишке ашып жатат. Эгерде проект жакшы жыйынтыктарын, жакшы натыйжаларын көргөзсө, башка региондорго дагы каржылоочу бир донорлор табылса, ушундай эле проектни башка региондордо жасаса болот. Анткени Нарын менен көлдүн мисалы үчүн климаттык шарттары окшошуп кетет. Же башка өсүмдүктө эле ушундай бир мамилелер, ушундай ыкмалар менен башка өсүмдүктү деле Чүйдө же Ош тарапта ишке ашырса болот да. Демек ошондо бул долбоор 3 жылдык деп атпайбызбы? 3 жылдан соң эгерде ишке ашуу өз максатына жетсе, кайра улантуу мүмкүнчүлүгү барбы? Албетте бар. Анткени ошол жана Рая эже айтып кетпедиби? Биз Карагаттын түшүмүн 3 жылдан кийин көрө алабыз да. Же болбосо биз азыркы жаңы баштап аткан ишибизде алып келген көчөттөрдүн жыйынтыгын, ошонун кандай натыйжа берет, кандай бир өзгөчөлүктөрү болот, ошол жыйынтыкты биз 2 жыл 3 жылдан кийин көрөбүз. Анын жыйынтыкты көрүш үчүн биздин проект бүтүп калып атат да. Ошондуктан андан ары уланса жакшы болмок да. Экинчиден уланат деген себеби эгерде бул проекттин жеке эле көчөттөр эмес, башка компоненттери да бир жакшы натыйжаларын көргөзсө, айлерине бир жакшы позитивдүү бир маанай тартууласа, анда башка өсүмдүктөрдүн түрү боюнча дагы ушундай бир ыкмалар менен бул проектни узартуу мүмкүнчүлүктөр бар да. Убактысы чектелүү эмеспи? 3 жыл сиздер үчүн аздык кылбайбы? Аздык кылат. 3 жыл биз үчүн иштеш үчүн бул бат эле убакыт, кыска эле убакыт. Бирок эмне үчүн аздык кылат деген суроо бул мен айтат элем, бул айыл жергесиндеги элдерге тиешелүү да. Айыл жергесинде элдер үчүн бул аз убакыт. Бул анткени жыйынтыкты көрүш үчүн же болбосо айыл жеринде биз айтып атпайбызбы 40 айыл деп. Бул 40 айыл Ысык көл областынын баардык айылы эмес. Кандай бир аз эле бөлүгү болуп калат. Ошондуктан баардык айылды камтыш үчүн 3 жылдан да ашык убакыт болсо жакшы болот. Ошондо дагы биздин элибиз эмне үчүн Карагат деп ата айтып тургандай эле бир гана эмне үчүн Карагатка токтолдуңуздар? Карагат бул эми проекттин бир гана аталышы. Эгерде толук атын карасак, бул Ысык көл областынын туруктуу өнүктүрүү программасы деп аталат. Кыскача аталышы Карагат плюс.
плюс дегенибиздин себеби бул Дагы кошумчасы бар. анын артында малина жана башка өсүмдүктөрдү менен иштей беребиз. Бирок негизги басымыбыз ошо карагат өсүмдүгү аркылуу иш жүргүзөбүз. Баштап атабыз да. Бул башталышы демек иштин да. Дагы ушул проектте ушул баягы сууну үнөмдүү пайдалануу ыкмаларын жайылтууну дагы баягы киргизилген эле. Бул кандай учурда мына көчөттөр тегилип, баягы өзүңүз айтып атасызбы, өсүүсү жакшы көзөмөл карап атабыз көзөмөлдөп деп. Бул тарабы кандай болуп атат? Бул тарабы дагы ушул Карагат плюстун проектисинин колдоосу менен болуп атат. Бул дагы биринчи учкуч болуп атат. Биздин элдерге чоң жаңылык болуп атат. Бул капельное орошение дейт. Бул тамчылатып сугаруу деген азыр болсо жердин баарында жер-жерде суу тартыш болуп атат. Анан Кыргызстан кайрактуу жерге кирет. Анан бул алма бактарды, көчөттөрдү, жемиш бактарды биз Кыргызстан кайрактуу жерге отургузабыз. Мындай суу агызылып мындай эмете турган жерлердин баарын тең эгинге коебуз. Биринчи дан эгинге. Анан экинчиси болсого алма бактарга каралат. Жерлерчи. Анан ошондо капельное орошение бул жер болсого бардык чет мамлекеттерде булар жаңылык эмес капельное орошение. Биз Кыргызстанда жаңылык болуп атат. Кээ бир фермерлер бар, чыгандар. Эрте чыгып уже алар капельное